Акыркы учурларда өлкөбүздө ар кандай максатта уюштурулуп жаткан нааразычылык акциялар, митингдер байма-бай катталууда. Мурдагы кезде митингдин көпчүлүгүн бул эркектер басымдуулук кыла турган болсо, ал эми акыркы учурларда аялдар басымдуулук кылып келет. Деги эле митингге аял заты эмне максатта чыгышат? Чындыгында митингге чыккан айрым бир айымдарды баатыр деп аташат. Ал эми кээ бирлери огончу дешет. Чындыгында булар кимдер? Деги эле митингге акыйкат үчүн чыгып атышабы же акча үчүн чыгып атышабы? Митингдин аял затына тийгизген таасири кандай? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп алабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө карата бир нече коноктор келген, аларды дагы студияга ысыкка чакырып алып, кызыктуу маекти баштайлы. Ал үчүн көтөрүлгөн темага карата өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты Надира Нарматованы, ошондой эле акыркы учурлардагы митингтерге катышкан айымдарды чакыралы. Ал үчүн Назгүл Эшеналиеваны жана Анаркүл Араеваны студиябызга чакырабыз. Ушул эл өкүлү катары сизге дагы суроо узаткым келип атат. Деги эле митингге акыркы учурларда тез катталып атат да. Мына ошол учурда дагы аял заттарын эмнегедир аял заттары көптүк кылып атат деп дагы ой пикирлер айтылып калат. Сиздин ой пикириңиз деги эле митингге чыгуу боюнча. Негизинен биздин акыркы ошол эгемендүүлүктү алган мезгилден берки мезгилдерде биздин жашообуз митингдер менен, пикеттер менен анан коштолуп келет. Эми алардын митинг пикеттердин коштолуусу ошол өлкөбүздөгү болуп жаткан окуяларга байланыштуу, түрдүү пикир келишпечиликтерге байланыштуу. Аялдар ошол митингге, пикеттерге чыгышынын зарылчылыгы барбы деген сурооңузга мен кыскача төмөнкүдө айтат элем. Биздин эми кыргыз эли атам замандан бери эле ошол канча басып өткөн өзүнүн тарыхында бизде аял менен эркек эри шаркак жүрүп келген. Илгертен биздин ошол көчмөн уруулардын катарына киргенибиз менен дайыма ушул көчүп жүргөнүбүздө дагы мындай бир ар кандай жарыштарга, күрөштөргө чыккан мезгилдерде дагы биздин аял заты дайыма эркектердин артында же жанаша же артында сүрөөнчү болуп турган окуяларга биз күбөбүз да. Ошондуктан биздин чыныгы кыргыздын улуттук менталитетине байланыштуу, чыныгы кыргыздын канындагы улуттук каада салтыбызга деле байланыштуу. Биз аялдар эркектерден артта калып басынып отуруп калат деген сөз жок да өзү негизи. Акыркы учурларда чоң бир талкуу болуп кетти. Ошол эмнегедир аял заты көбүнчөсү баягы митингге акча үчүн чыгат деген ой пикирлерин айтып калышат да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушул акыркы учурларда ушул тез митингдерде болуп атат, нааразычылык акциялар болуп атат. Анан ушул айымдардын чыгышы бул акыйкат үчүн чыгып атышабы же акча үчүн чыгып атышабы? Сиздин ой пикириңизде. Эми мен өзүм табиятымдан митингди жакшы көрбөйм. Мен ошол бала кезимден ошол комсомолдук партиялык советтик кызматтарда иштеп жүрүп, өмүр бою ошо мамлекеттик кызматтарда иштеп, бизнес чөйрөсүндө да жүрүп, анан саясий мамлекеттик кызматта жүрүп дагы мен өзүм ушу митингге катышпаган адаммын. Мен ошо митингке чыккандарды эч убакта өзүм колдобойм деле. Анан эми ал жерде мен көзүм менен көрбөгөндөн кийин бирөөдөн акча үчүн чыкты же бир кызыкчылык чыкты деген сөздөн алысмын. Экинчи бир баса кете турган нерсе, эми кимдир бирөөлөр өзүнө ошол митингке чыкканды бир кесип катары кылып, кесип катары эсептеп, ар кандай темадагы митингтерге барып өзүнчө соодалашып, анан билеби, билбейби, түшүнөбү, түшүнбөйбү, ушундай бир митингдерге катышып, сүйлөп жүргөн фактылар адамдар болушу мүмкүн. Бирок аларды дагы мен ушул акча үчүн чыкты деп мен айта албайм. Биздин конституциялык укугубуз бар. Ар бир кыргызстандын жараны ар кандай маселеде эркин өзүнүн оюн айтып, деп, билип, анан мамлекеттин алдында, башка бир кимдир бирөөнүн алдында өзүнүн талабын койгон укугу бар. Митингге чыгып катышып калдыңыздар, акыркысында. Анан 2 күн болуп олтуруп калдым деп да айтып атасыз. Деги эле митингге чыктыңыздар беле же эмне максатта ошол жакка барып түшүп калдыңыздар? Жана митингге чыккандар менен чогуу эмне себептен камалып калдыңыздар? Багы экс-депутат Садыр Жапаровдун Кыргызстанга келиши менен тарапташтары тосуп алганы чыгышканда ал күнчү. Ал күн эч кандай деле митинг кылабыз, анан тополоң кылабыз деген эч кандай багы митингке чыккандарга сөз болгон эмес да. Жөн эле баягы эл уулун багы тарапташтары тозуп жашынакай майрамдык мана деле тозуп алабыз деп чыкканбыз ал жергечи. Өзү митинг дегенге ошо 25-inde биринчи жолу чыккам да.
Анан мен сиз айтып атпайсыздарбы, аялдар эмне үчүн чыгат депчи. Бул мындай экен да, мен ойлойм да, эгерде мамлекетибизде тынчтык болсо, мамлекетибизде баягы мыйзамдуулук болсо, адилеттүүлүк болсочу, биз аял киши болобу, эркек киши болобу бул митингге чыкпайт эле да. Эгерде баардык элдерде баягы теңдей мыйзамдуу, баардыгыбызга мыйзам бирдей иштесе, анан айтып атпайсыздарбы, ошол күнү биз чыктык, анан жакшынакай эле турганбыз. Ошол жерден эң бир активдүү катышкандарын гана кармап кетти деп атышат. Активдүү Мен кыйкырып койдуңузбу? кыйкырган эмесмин. Кыйкырган эмесмин. Мен жанагындай биягынан ыргытылып, багы кыздарды багы улакчатай кылып көтөрүп, аялдарыбызды көтөрүп кетип атканда мен түп-түз эле миңизден укук коргоочунун астына барып элечи, токтотолу, мындай болбош керек. Элдерди таркаталы, тынчтык жолунда мен арачалап баргам да, ал жерде мен эч кандай кыйкырган эмесмин, эч кандай микрофондо сөйлөгөн деле эмесмин. Мен ортодо багы элчи болуп, арачы болуп бардым да. Мен ошондо тиги көрүнүп калыптыр, анан үйдөгүлөр айтып атпайбы, элдин баары сыртты карай качса, сен милицияларды көздөй качып турсуң го депчи. Мен милицияларды көздөй мындай болбойт, элдерди тынчтандыралы деп эле баягы колумду көтөрүп минтип баратканда эле мени салып кетишти ал жерденчи. Айрымдар айтып атат, аялдар биринчи таш ыргытышты, бакалашкаларды ыргытышты, ошондон улам салып кетишти деп атышат да. Ошондой учур болдубу аял заты тарабынан? Мен өзүмчү мындай митинг дегенди чын эле жаман көрчүм. Кээде телевизордон карап алып таң калчумун да. Эмне эле чыга беришет депчи. Анан уккам, омондор бар, ак жолуктар бар деп, аны деле түшүнчү эмесмин. Ой, жөн эле мындай кат жазса деле өкмөт түшүнөт да. Анан барса деле угат да, прием кылат да деп. Эми 4-5 жыл болду, башыман өтүп атат. Укпайт экен. Өкмөтчү. Биз таможняга чын эле тосуп алалы деп, нан панусы даярдап алып чыкканбыз да. Садыр Жапаров тосуп алалы деп. Милиция бизди алдап койду. Силер туруп тургула, азыр ушундай бересиңер наныңарды. Азыр деп эле машина менен уруп кетишти да. Мейли дедик. Анан кийин кайра эмеге келдик, жанагы СНБге. СНБге келдик. СНБде мен тургам. Карап тургам, вообще-то кызыгасың да, андай көрбөгөн күндө катышпагандан кийин эмне болот деп. Анан кийин карап турдук. Бир убакта эле жанагы сиз айткандай бутылка ыргытты, таш ыргытты реально көргөн эмесмин. Же мен башка жагында турдум, кимиси ыргытканын көрбөй калдым. Бирок эл качып, анан кийин атыш башталганда эле угуп калдым да. Йо деп. Корктуңузбу? Барганыңыз Жок, мен корккон жокмун. Ош жерден ок атылып атса, тополоң болуп атса, сиз аял заты катары, Жок, абсолютно корккон жокмун. Акасы инада адам мындай шокто болот экен да, мне терять нечего дегенчи. Ушундай шокто болдум да, менчи, бул эмнеси ушундай кылып атышат? Эл жөн эле турбады беле? Деп мен жаман болдум да. Анан кийин советский көчөдө турсам, бир аялды узатып турсам, сен ошол жакта тургансың, сени телевизордон көргөнүбүз деп эле алып кетсе болобу? Анан жиберишти, эми мен деле айыбым жок да эчтекем. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө аял заты митингге эмне максатта чыгат? Акча үчүн чыгабы же акыйкат үчүн чыгабы? Дегеле митингге чыккан аял затын биз баатыр деп атайбызбы же обончулар деп атайбызбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз талкуу кылып жаткан маалыбыз. Дал ушул суроолорго жооп алыш үчүн жана бир нече ой пикирлерди угуш үчүн көрсөтүүгө келген конокторду чакырайын. Ал үчүн Жаңымун саясий кыймылынын өкүлү Айбек мырзаны жана НТС телеканалынын журналисти Айбек Бибосуновду студиябызга чакыралы. Дегеле аял заттын митингге чыгышы бул акыркы учурларда көпчүлүк эле мындай эле ачык эле айтып калышты. Булар акчага эле жалдап атышат. Азыркы активисттер өздөрүнүн кызыкчылыгы менен аялдарды курал катары кармап атышат деген ой пикир болуп атат. Ой пикириңиз сиздин? Бул митингдин чыгышына, митингге чыккандар эч качан мен оюмча күнөөлүү эмес деп ойлойм. Буга ошол мамлекет болуп аткан адилетсиздик, акыйкатсыздык, ошо сот системасында болобу, милиция системасында болобу, негизи эле мамлекеттик органдарда адилетсиздиктин айынан айла жок, мажбур болуп чыгат да. Мисалы өзүңүздөр билгендей, бир 2-3 жыл мурун бир эне чыгып өзүн өртөөгө аракет кылган, билесиздер, Анын баласы ошол мамлекет тарабынан ушунча адилетсиздик көрүп, сотко кайрып, эч нерседен пайда чыкпагандан кийин, кат жазгандан, баардык нерседен жыйынтык чыкпагандан кийин, эч ким жардам бере албагандан кийин, президент болобу, премьер болобу, депутаттар эч ким жардам бере албаганын аркасынан ошол эжебиз, апабыз өзүнүн баягы ички каршылыгын көрсөтүп айла жок чыкканга мажбур болуп атат да. Экинчиден, будан өтө эле бир жаман нерсени ошол митингге чыккандар эмес, ошол мамлекетте адилетсиздикти жаратып жаткан адамдардан күнөөнү издеш керек да. Адамзаттын тарыхында ошол эле Роза Исхаковна, баарыбыз сыйлагап деп коомчулук тура баа берип жүргөндө,
Ал деле убагында митингге чыккан 2005-жылы, 2010-жылы ошол аял заты тескеринче ошол митингдин алдында турган. Бул мисалы үчүн Демек чыгышы туура эле көз караш. эгерде адилеттүүлүктү талап кылып чыгышы бул туура эле. Ушул журналист катары дегеле ошол митингде болуп аткан окуялар боюнча эмнени байкай алдыңыз ушу аял затына тиешелүү? Экинчи тарабы да бар да. Мисалы ар бир митингде эле ошол эле учурда акчага чыккандар да болот. Анан өзүнүн позициясын карманып, баягы бийликке наразы болуп, кайсы бир тарапка наразы болуп чыккан адамдар да болот. Алар эркек кишинин арасында дагы, аял кишинин арасында да. Бирок кээ бир жерлерде ушу биздин апаларыбызды курал кылып кеткен учурларда болуп атат. Мисалы мен өткөндө өзүм мындай адам катары эле наразы болдум. Апалар ушу жолго жатканын көрдүм да. Баягы эл аралык жолго жатып, ошол жерден машиналардын астында жатып алганын көрүп, аябай наразы болдум да. Бирок ошол эле учурда экинчи тарабын караш керек. Аларды жолго жатканга эмне мажбурлап атат депчи. Бирок ошол эле учурда биз билишибиз керек, жанагы аял затына милиция көп кол көтөрбөйт, аларга көп каршы турбайт деп колдонгон учур дагы болуп кетип атат да. Бирок ошону менен жалпы алганда биз ар дайым аял заты митингге чыкпаш керек деп айткандан алыс болушубуз керек. Алар дагы өзүнүн позициясын билдиргенге, көз карашын билдиргенге укугу бар деп ойлойм да. Кайсы митинг революция болбосун, анын бир чоң идеологиясы болуш керек, бир ой болуш керек. Жалпы элди ошол митингге чыкканга, чогулганга бир чоң идеология түрткү болот да. Бул жерде бир жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир жеке саясатчынын көз карашы, идеясы үчүн болуп кеткен жокпу. Ошол эркиндик деген бул эң чоң идеологиянын бири да кыргыз элиндечи. Ошо биздин эркиндигибизди базып, калыс адилет сөзү айткан адамдардын баарын камап, куугунтуктага алган учурда эл ошого баягы протест катары ичинен чыгат да. Бул деле митинг деле бул жөн эле бир той эмес да. Яка адам өзүн курмандык кылып, ошол жакта камаларын билеби же ар кандай коркунучтарды эске алып чыгат да. Бирок ошол убакта эң негизгиси бул жерде менин оюмча эл ошо адилетсиздик болуп жаткан жерде ошол адилеттүүлүктү талап кылып чыгат деп ойлойм да. Биринчи кезекте кандай гана митинг болбосун, ар кайсы жеке болобу же идеологиялык жакта болобу, эң негизги баягы адилеттүүлүктү талап кылып чыгат да адамдарчы. Чоң эле политиктер акча берип чыгарбаса, анан бизге окшогон карапайымдар анан кийин мындай адилетти издеп келген кишилер акчаны деле ойлобойт. Анткени карабайсыңарбы, азыркы мезгилдечи митингдер, мен ойлойм, митинг болбосо укпаса эмне кылат эл? Аялдардын колунда мынтык жок, оружие жок, бычак жок, анан кийин тигилер атып атса, колуна может быть таш алагандыр, билбейм, ала койгондур, билбейм. Борбор калаадагы акыркы учурдагы митингтерге катышып, социалдык тармактарда айрымдары үчүн баатыр аталып, кээ бири үчүн оонч аталып, чоң талкууну жараткан Алтынай Сиец кызын студиябызга чакыралы дегенбиз. Эмнегедир алыс жакта болгондугу үчүн көрсөтүүгө келип бере алган жок, бирок аны менен телефон аркылуу байланышып бир нече суроолорубузга жооп алдык. Азыр ошол видеону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Саламатсызбы Алтынай? Биз Аян телеканалына байланышып жатабыз. Сиз ушул акыркы учурларда ушул митингге чыкканда бир топ талкууну жаратты, сиздин баягы ошол жерде катышканыңызчы. Анан сизге ошол суроону узаткым келип атат. Сизди митингге ким чакырды жана эмне максат менен бардыңыз? Мени митингге эч ким чакырган жок. Мен өзүм бардым. Биздин митингге эч ким чакырган эмес. Биз вообще-то Садыр Жапаровду тозалабыз деп биз концерт көргөнү барганбыз. Анан ал жерден айрымдар айтып атышат да, ошол ал жерге деген акча төлөп беришкен, ошон үчүн барышты депчи. Эч ким акча төлөп берген эмес беле? Ошол жерде биз 100 канча киши камалдык да, 65 жатып чыктык. Бирибизге акча берилген эмес. Даже бири-бирибизден тааныбаган кишиден да сураштырып, акча менен келдиң деп сурап, эч ким жана эчеден акча берилген эмес, лично мага берилген эмес, башкаларына жооп бере албайм. Анан өзүңүздүн дагы 2 балаңыз бар экен, андан сырткары кошпойлуу экенсиз, Анан ошол жерге митинг болуп атканда, тополоң катуу башталып атканда корккон жоксузбу? Ушул ичиңизде балага залакка тийип калат, кетип калайын деген деп мындай корккон жоксузбу? Ошол жерден атылыш башталып, баардык эметип атса качып кеткенге деле эме болбой, шоковом состояние ошол жерде туруп калдым да. Ал жерде эмне себептен сизди баягы кармап кетишти? Именно сиздичи же ошондой баягы активный катышып кандыгыңыз үчүнбү? Ошол жерден балдарды канжалатып сүйрөп кетип аткан жеринен эле атып атпагыла өлтүрбөгүлө деп бакырып атсам эле 6 милиция келип эле көтөрүп алып кетип бар автобуска тыгып салышты.
Аял заты митингге акча үчүн чыгып атабы же акыйкат үчүн чыгып атабы? Өзүм үчүн жооп бере алам, мен акыйкат үчүн эле ошо Садыр Жапаровду колдоп эле барган. Сиздин колуңузда таш бар болчу, милициялар тарапка таш ыргытты, ошон үчүн кармап кетти деп, сиздин таш кармап турган сүрөтүңүздү чыгарып коюшту да. Чын эле колуңузда таш бар беле? Ал таш дагы эмес. Ошо жөн эле монтаж кылып коюптур, отырган жеримен, бир не кылып аткан жеримен бирок таш кармаган эмесмин, бирок бакырган. Колуңузда жок болчу таш, Ооба, колумда таш жок, ал жөнөкөй эле монтаж. Именно таш экенин ошол мага далилдеп көрсөтүштүн да. Сизди жанагы Москвада, Орусияда жана күйүп кеткен кыздардын катарындагы ыйлап аткан кызга окшоштуруп атышат. Ошол кыз сизби же ал эмессизби? Жок, мен Москвада жок, ал кыз эмесмин. Эгерде ушундай чындык үчүн дагы күрөшүп берем деген экенсиз, эгерде ушундай митинг болсо, баягы калыссыздык болуп атса, же болбосо акыйкат үчүн дагы да митингтерге чыгышыңыз мүмкүнбү сиздин? Аны уже айта албайм, биле албайм уже. Рахмат сиздин атайын ушундай убактыңызды бөлүп бизге интервью берип койгонуңузга. Макул. Баягы пикетке чыккан айымдар үчүн баардыгы үчүн эле мырза болобу айым болобу өлкөнүн тынчтыгы бүтүмдүгү биринчи орунда турса керек да, баардыгыбыз үчүн ошол өлкөнүн биримдиги үчүн күрөшүп атабыз деген менен айтайын дегеним, ошол эле учурда мыйзам бузгандар жана башка кылгандар ошол алдыга барып ошончолук бир жеткизе турганчалык кылган учурда дагы мына өзүбүз көргөндөй эле төмөндөгүдөй жогоруда көргөндөй ошол сыяктуу эле бир маселелер кайталанып кетип атат да. Демек аял затынын митингге чыккан, мен бир жеке бир саясатты көздөп же бирөөнү колдоп эмес, негизи силер так жооп бере аласыңарбы билбейм, аял затынын митингге чыккандыгынын эң негизги максаты эмнеде? Аял заты тарбияны мектепти бул үйдөн башташ керек эле да. Биздики көчөлөп кетип баратат, саясат өзгөрүп баратабы, аял заты өзгөрүп баратабы же коом өзгөрүп баратабы? Буга бирөөнү күнөөлөштүн кереги жок, ар ким өзүнө жооп берсе да. Жалпы эле дүйнө жүзүндө аял заты өзү үйдүн куту, энелик, аялдык милдетин аткарып, балдарга түздөн түз тарбиясын берип, жакшы жүрөлгөлөр менен коомго, балдарга өстүрүп чоңойтуш керек. Жекече жарандык укугубуз бар. Аял болобу, эркек болобу, ким экендигине карабастан, жынысына карабай, улутуна карабай, сөз эркиндигине, жарандык милдеттерге, укуктарга ээ экендигин баарыбыз билебиз. Анан эми аял киши таптакыр коомго аралашпай, үйдө гана бала багып, тамак бышырып, кир жууп, үйдөн чыкпастан гана үй ичиндеги милдеттерди гана аткарып, сыртка аралашпаш керек деген сөзгө мен өзүм ошол коомдук ишмер катары, саясий ишмер катары, эне катары, аял катары мен аны сурооңду кабылдай албайм. Анан эми биздин митингдерге өтүп жаткан митингдерге катышкан айымдардын баардыгын эле бир жексур, жаман, ажаан аял ушул бир негизсиз чыгып атат дегенден алыс болуш керек. Мисалы, чындап эле өзүнүн жашоосунда ошол укук коргоо органдары тарабынан болобу, сот адилетсиздиги тарабынан болобу, же болбосо бир бийлик бутактарынан бир туура эмес жүргүзүлүп калган иштер болобу, ошол мезгилдерде ошол коомдогу болгон көз караштарын өзүнүн айтканга ар бир аял затына тыюу салганга эч кимдин акысы жок. Анан мен колдон келишинче биздин кыргыздын айымдары ошол зарылчылыгы жок болбосо, тиешеси жок болгон болсо, өзүнө бир тиешеси жок маселелерге, пикет митингилерге катышпай эле койгондору мен туура эле көрөм. Себеби биздин айымдарды мүмкүн болсо наздуу, бир мындай боорукер, мээримдүү, мындай бир нурун чачып турган, элге бир шооласын чачып турган айымдарды мен көргүм келет. Чындыгында ошол жерде камалгандар 5 күн жатып чыгышты да. Сиз 2 күн эле болдум дедиңиз да. Неге сизди өзүнчө чыгарып ишти дейм да? Бул 68 адам 5 күнгө кармалган да, анын ичинен 2 адамды 2 күнгө депчи. Анткени багы кармап кеткенден кийин жанагы суд процесси болду да. Суд процесси болгондон кийин
бизди карап аткан мезгилде действительно адвокат болуп калды да, кандайдыр бир адвокат болуп бизге баягы катышып калды биздин процесстергечи. Анан адвокат иштери менен жумуш менен барып бир жака чыгып кетти. Кийинкилерге кандай болду мен түшүнбөй, эки адамга баягы соттун чечими менен 2 күнгө деп жаза беришти, анан калгандарына 5 күн деп жаза беришти. Келин Сайбек, сизге суроо заткым келет. Ушул учурда айрым митингде жүргөндөрдүн дагы баягы журналисттерге берип аткан интервьюлар бар экен, кээ бирлери айтып калышты, баягы толук чагылдырбай атасыңар, калыс эмес чагылдырып атасыңар дегенде ой пикирлер айтылып атты да. Анан сиз дагы ошол жерде жүргөн журналист катары айтсаңыз, окуя бурмаланып, кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттары бир окуяларды жашырып койгон учурлар болуп аттыбы, өзүңүз иликтөө жүргүзүп атканда да? Азыр каналдар толуп атат. Ошол эле учурда интернет барактарынан дагы эгерде кайсы бир каналга ишенбей аткан болсоңор, интернет барактарынан эле окуп алсаңар болот. Жанагы митингди мен ошол күнү социалдык барактардан дагы болгон жана түз эфир менен элдин баары берип атты да. Кандай болсо ошондой эле. Митинг башында тынч өтүп аткан. Митингдин катышуучулары дагы чөптөрдү тебелегиле, парктан башталганда келе тынч басалы деп кадимкидей сонун тартип менен келаткан. Андан кийин УКМКга келгенде эле эмне болуп кетти? Жыйынтыгында жанагындай бутулкалар ыртылды, милицияга таштар ыртылды. Ал провокацияны биз бийлик тараптан да кылып атат деп айтсак болот. Ошол эле учурда башка кызыкчылыкты көздөгөн адамдар бар. Митингке чыкканда өйдө жакта ар дайым кызыкчылыгын көздөгөн адамдар турат. Ал эми ылдый жакта отурган баягы өзүнүн акыйкаты үчүн чыккан адамдар да колдонуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ар дайым митингке чыкканда байкап туруп кылыш керек эле, анан тартиби менен кылыш керек болот да. Сиздин сөзүңүздү угай, азыр митингке чыккан айымдардын дагы ой пикирин угалычы. Кыскача интернеттен алып койгонбуз, азыр ошондо уга кетели. Başkanın var, vazifelerin var, getirelim. Başkan yok, gel o da. Kızlardı koy bergile, ayaldardı koy bergile. Sizlerin de kızların var, bana ayaldarın var. Yaşlılık görmeye kalmaz bir ömür boyu. Ertelep gelip başında tutup çındıkta çıkartmayısınlar. Birliksin sözünü uğur be. Ertelep gelip elinin emniye olsa, çoğulata, normal tutup barın görürsünüz, çındıktın betini çıkarsanız bolmoqtan gelip öyle birliksin sözünü uğurlan, elin var yamanday verbe. Elдің бары мен Гөлдөн келдім, атайын. Садыр Жапаровты колдойлу деп. Канча автобустармен ешқандай бір дагы сом берген жоқ Садыр Жапаров. Барыбыз келгенбиз, алайдан келди, кайдан келдиңер деп сүйлөшүп отурганбыз тынчеле. Андан кийин карасам бүт баарын өздөрүбүз провоцировать этип, таш ыргытышып элге. Анан бүт баарын салып, сабап алып кетти бүт баарын. Тепкилеп алып кетишти. Бийлик буларыңар үчүн жооп бересиңер Кудай алдында. Силерде боздоп, сыздап каласыңар. Байкуштук муну сава уруп, тепкилеп, кыйкыртып, жалынтып жүрүп алып кетти. Бул да жыргагандан чыкпаса керек эле ушул жергечи. Ушу биздин өлкөдө теңсиздик, бир жакшылык деген жок болуп калды. Эч кандай неме жок. Чындык жок, чындык жашабайт экен, мен эми ынандым биздин өлкөдөчү. Биз мына мигрант болуп жаралан эмеспиз да, биз дагы Кыргызстанда жүрүшүбүз керек, таза аба жутушубуз керек. Биз ошо Екатеринбург шаарынан келдик бизчи. Ошо кыргыз эл үчүн кайдыгер карабайлы депчи. Видеороликтен көргөндөй эле митингге чыккан айымдардын көпчүлүгү бөлүгү митинг кандайдыр бир деңгээлде өз максатына жетсе, баатыр болуп чыга калып атпайбы? Элин бар баатыр медальдарын тагып турупчу. Анан деңгээлине жетпей калса, бандит катары ошол эле камалып өткөрүп атканда сиздин көз карашыңыз кандай? Байкадымда жанагы митингдерди өткөзүп аткандачы, жөнөкөй эл даярданат го, эртең барабыз, тосуп алабыз, сен кел, мен кел депчи, алардын колунан эчтеке келбейт. Алар просто оюн чыгаргысы келет, адилет издейт, ана мыйзамды издейт, ушундайларда. Анан азыр ким гана чыкпайт? Мына ген прокурор Сайланова чыгып атат, Наталья Никитенко чыгып атат, Асия Сасыкбаева чыгып атат. Элестеткиле, жогорку кеңештерде эч ким калган жок, жөнөкөй адамда эч ким калган жок. Айыл-пайылдан келип атышат. Анын баары, значит, беспредел көбөйүп атканы да. Биз мен билем студент кезимде бир топ жаштар
ошол көчөнү жаап эле Бакиев учурунда Кыргызстан хипик программасына киребиз дегенде 1000 деген жаштар чыкканбыз биз. 1000 деген жаштар бүт студенттер болгон чыгып бул хипик программасынын максаты ошо кыргыз мамлекетин тыштан башкарууга алып келмек да. Эгер дагы хипик программасына кирсек биз өзүбүз ээ болбой биздин башкаруун тыш мамлекеттер кылмакта. Ошон үчүн биз ошого каршы деп бир топ студенттердин күчү менен ошол кыргыз мамлекетинин хипек программасына киргенибиз токтотуп калганбыз. Ар бир жарандык активист ошо мамлекетте болуп аткан адилетсиздикке өзүнүн позициясын билдирип чыгып, адилеттүүлүктү талап кылса, бийлик момундай башаламандыкка жол бербек эмес да элчи. Ошондуктан мындай кылабыз. Биз митингдин жакшы жагына карайлы деген ойду айтып атам да. Дал ушул теманы көтөрүүдөн алгач биз бир нече ой пикирлерди уктук жана сурамжылоону да жүргүздүк. Мына ушундан улам митингге кимдер чыгат акча үчүн? Деги эле аялдар акча үчүн чыгып атабы, же акыйкат үчүн чыгып атабы дегенде акча үчүн чыккандар дагы коомчулукта бар экендигин айтышты. Дал ушул жумуш издеп жол жээгинде турган айымдарга барып, биз маек курганыбызда алар дагы митингге эмне максатта чыгаруу туурасында өздөрүнүн ой пикирин билдиришкен. Азыр ошол сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аялдар пикетке акыйкат үчүн чыгат, же болбосо кээ бир айтат акча үчүн чыгат дейт. Анан сиздерге суроо заткым келип атат, ушул буга чейин болгонбу ушундай пикетке чыгып берип койгула, акчага чыгып берип койгула? Акча үчүн чыгабыз биз. Бизге келет бияка 1-2 саатта турасыңар, акча беребиз деди. Милиция тийишпейби? Тийишпейт. Биз мирный митингге барабыз. 1-2 саатка берет 500 сом, тамак ашын берет. Болду. Анын кетип аткан саатын карайбыз. Баланчатта бошойсуна баланчатта беребиз акчасына кетебиз. Аш келсе 2 саат турабыз. 500 сомду берет, 10-15 миң кишини алып барат. Акчаны берет, 2 саат турабыз, анан кетебиз. Баягы жабыркап калабыз деп коркпойсуздарбы чыгып атканда? Биз эми баягы коопсуздугубузду сурайбыз да ал жерден. Бизге эч ким тийбейби, ана ызычуу болбойбу, мисалы үчүн милициялар келип басып калбайбы дейбиз. Анан алар жок, андай болбойт. Мирный митинг дегенде ошондо барабыз. Биз андай ызычууларга аралашпайбыз негизи. Алыстан эле туруп бересиздер. Алыстан эле туруп беребиз. Мындай эл катары, элдин арасында эле. Кыйкыр дегенде кыйкырып, мындай сүйлөп коюп турабыз ошол жерде. Эми лишний мындай эме кылбайбыз да, элдин массасына киребиз да бизче көбүнчө. Астына чыгып сүйлөбөйбүз. Бирок ошол жерге барганда багы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирип, ушундай болуп Андай болбойт. Бизди алып барган киши өзү ошол эле жооп бере берет. Биз мындай эле турабыз. Элдин санын көбөйтүп. Анан кандай ойлойсуз эже, сиздин өзүңүздүн ой пикириңиз? Деги эле учурда аялдардын көпчүлүгү пикетке акча үчүн чыгабы же акыйкат үчүн жөн эле чыгышабы? Эми кээ биркилер акыйкат үчүн чыгышат, кээ биркилер акча үчүн чыгат. Азыр көбүнчө эле акча болуп калбады проблема. Мисалы үчүн биздин элдердин өзүнүн укугун коргоп аткан пикет жок да. Элдин өзүнүн укугун коргой турган мындай боло турган болсо мирный эме кылса чыгышат. Айтак элдин бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн чыгып атпайбы элдин баары азыр. Мисалы үчүн бир эмени президенттин эмелерин камап койсо, Текебаевдер ошого окшогондор эме болсо, ызычуулар болсо анда аралашпайбыз. Кээ биркилер жанагындай соттун кызыкчылыгын дейт. Кээ биркилер жана жердин алып атпайбы, басып алып аткан жерлер бар го. Ошолорго масса болуп кошулуп берип койгула дейт, ошолорго чыгабыз да биз. Мисалы бир саатына канча аласыз? Анан 2 саат болсо канча сом болуп калат? Билбейм, биз көбүнчө жанагы мирный немелерге барабыз да, участоктарды бирөөлөр талашып аткан болсо, ошол эме алып берип, коштоп бергиле дейт. Кээбилер күйөөсү менен аял урушуп калса, ошону коштоп бергиле дейт. Бирөөдөн акча албайса, ошону эме алып бергиле дейт. Акча төлөп беребиз дейт көбүнчө. Митингке деле көп деле барбайбыз, көбүнчө ошондойго барабыз. Бери мирный барабыз биз. Ошол 1 саат, 2 саат туруп бер дегенде ошондо канча сом болот? Мисалы 1 саатыңыз канча? Өздөрү айтат аны. Өздөрү айтат, мынча берем деп айтат өздөрүчү. Анан биз мынча бер деп айтабыз. Канча сомго чыгып жүрөсүздөр мисалы? Эми 500 сом болуп калат, 400 сом болуп калат, ар кандай болуп да эми. 1-2 саат неме туруп беребиз да. Анан обедин берет ошол жерден. Анан кийин саат 2-3-төргө чейин баргандан кийин уже таркалып өздөрү чогулуп туруп акчабызды берет да жөнөтүп берет. Анан кетебиз. Бирок ошол эмеден эмес, эми башка жака районго алып барып туруп берет да. Просто элдин баары эми ызычуу болбосун, эч ким билбесин депчи. Башка жака алып барып, анан акчаңарды берет. Башка жака алып барып берет да. Башка паркка алып барып туруп анан чогултуп туруп берет. Фамилия аттарыңыздарды айталыбы, кандай кылалы? Жок, айтпайлы. Жок, кереги жок. Айтпай эле коелу, э? Макул, чоң рахмат эжекеси. Ушундай, мынакей акча үчүн чыккандар да бар. Жок, бул мен муну көрүп аябай зээним келди да. Бул жашоо ушуга келип, ушундай аң сезимде, ушундай
адамдарга ким алып келди деген маселе да. Булар эмнеге мажбур болуп атат? Мына көчөдө турат. Суукта жумуш ушуга деңгээлге ким алып келип атат? Мисалы үчүн биз ошол эле акча алган соттор жөнүндө эмне үчүн айтпайбыз? Булар байкуш 500 сом алып атса, мен туура эмес бул нерсечи. Бул коомдун деградация болуп ушунча бир деңгээлге түшкөн нерсе да. Ошол деңгээлге ким түшүрдү? Ким жоопкерчилик алды? Мынакей илгери Атаке Баатыр бир кыргыз төрөзө сүйүнч экен. Мынакей бул менин элим депчи. Ар бир ушундай көчөдө турган адамга бул президент бийлик жоопкерчиликти. Ошондуктан айтайын дегеним, бул жерден баягы Зейнинге айткан, анан эмне үчүн миллиондогон пара алып, акча алып туура эмес чечим чыгарган соттор болот кеп. Миллиондогон акчаларды алып, ошол эле саламаттык сактоо кызматында, милицияда, прокуратурада адилетсиздик кылып, ошончо адамдарды, бейкүнөө адамдарды түрмөгө олтургузуп, ошолор аягында кээ бирлери курман болуп чыгып атат. Ошолорго ким жооп берет? Ошолондой болгон үчүн эл адилетсиздикти издеп митингге чыгып атат да. Анан ошондой жумушсуздук болуп атат. Ошентип буларды алдап атышат болуп атат да. Курал кылып атат да. Бул өтө кейиштүү көрүнүш да. Аял заты ар бир жаман болобу, жакшы болобу, бардык нерсени жүрөгүнөн өткөрөт деп атабыз да. Жүрөгүнөн өткөрүп өзгөчө мамиле кылат, сезимталдык менен мамиле кылат деп атабыз да. Эми бул жерден суроом да, ошол эле жанакы провокацияга аял заты эркекке салыштырмалуу көбүрөөк алдырабы, жаман кишилердин айткан калыптарына көбүрөөк ишенеби? Бул митинг дегенге бул мыйзамдуу тыюу салынган эмес митингге чыгууга. Качан мүмкүнчүлүк түзүлөт? Бизден өзүбүздүн мамлекеттин ичинде атайын митингге чыгуу боюнча атайын мыйзам бар. Кайсы мезгилде чыгыш керек, кандай мезгилде чыгыш керек деген. Эгерде жергиликтүү бийликтен арыз менен кайрылып, мыйзам чегинде уруксатты алып, анан митингиге чыккан болсо, ага эч ким тыюу салбайт. Бирок ошо митингиге чыгуудун эмне зарылчылыгы келип чыкты деген суроо ачык боюнча калат да. Анан митингди ким уюштуруп атат деген сөз бар. А митингге кимдер катышыш керек? Ошого тиешеси бар адамдар катышабы, кызыктар адамдар катышабы деген суроолор бул ачык бойдон калып атат. Биз бул жердеги бир 3 аялдын ошол күнүмдүк жашоосуну улантуудагы бир акча табуунун бир ыкмасы катары ошону пайдаланып жүрүшүптүр да буларчы. Ал аялдарга эгерде биз иш менен камсыз кылган болсок, аялдарга шартыны түзүп берген болсок, ошол үй бүлөсүндөгү турмуш тиричилигин, баласын бакканга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, ал аялдар дагы аппак жуунуп, таза кийинип, жылуу үйүндө балдарына тамагын пышырып, жакшынакай болуп өзүнө карап отургусу келет. Бүгүнкүбүздүн темасына келген бир нече суроолор бар. Азыр биз жооп алганга да аракет кылалы. Митингге чыккан аял затына кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпи? Себеби алар эл алдында кыйкырып атып, өздөрү азап тартып калып жатышпайбы дейт. Бул жерде эч кандай түшүндүрүү иштердин кереги жок. Бүт бардыгы бул турмуштук зарылчылыктан келип чыгат. Акыркы учурлардагы митингдердин алдында сиздер көбүрөөк жүрөсүздөр дейт. Мамилан, Айбек сиздер айткан экен. Анан эгерде аял митингге чыгып, майып болуп калса, активист катары силер жоопко тартылып калбайсыздарбы? Себеби сүйлөгүлө баскыла деп эл алдында сиздер көбүрөөк жүрүп атасыздар дейт. Митингге биз мисалы үчүн идея үчүн чыгабыз. Идея үчүн чыккан ар бир адам митингде өзүнө жооп берет. Мисалы үчүн митингде бир адамга жооп бербейт. А тартипти ошол адамдардын коопсуздугун баягы биз мыйзам боюнча биз атайын билдирме беребиз укук коргоо органдарына. Ошол укук коргоо органдары ошол ар бир адамдын ошол жерде коопсуздугу үчүн жоопкер да. Тартипке кимди салыш керек? Барган кишилердин колунан эчтеке келбейт деп эле айтып атпаймынбы? Алар мыйзам, адилет издеп эле барат. Тартипти өкмөттү салыш керек. Билесиңерби? Бийликти салыш керек. Ошолор провокация кылып, ошолор кишилерин гражданский кийгизип, беспределди кылып аткан ошолор, провокацияны кылып аткан ошолор. Мен өз көзүм менен көрдүм. Аял затынын митингге чыгышы коомчулукка пайда алып келеби? Сиздер чыккан митингден пайда таптыңыздарбы? Өзүңүздөрдүн максатыңыздарга жете алдыңыздарбы дейт. Максатка жеттиңиз, биз максатка жеткен жокпуз. Биздин максатыбызды талкалап коюшту го. Көрдүңүздөр, талкалап бизди ойрон кылып орто жолдо элдерди жөн эле азап чегип калышты орто элдерчи. 12 бала азыр 2 айлык СИЗОдо жатат. 64-68-и 5 күндөн жатып чыгышты. Булар орто жолдо эл баягы жашынакай маанайда жашынакай адилеттүүлүк издеп чыккан эл орто жолдо эл
курмандыкка чалынып калышты да. Чындыгында акыркы учурларда митингге чыккандарды ар ким ар кандай аташат. Айрымдары баатыр десе, кээбири буларды огончу деп айтышат. Калыс адам катары жана журналист катары өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыздар, митингге чыккандарды учурда обончулар деп аташабы же баатырлар деп аташабы дейт. Бул жактан бир эки адам акчага барат деп эле же болбосо акыйкатсыздык үчүн акча үчүн барат деп эле биз митингге чыккандардын баардыгын акчага барды деп таарынтып алыштан мен алысмын. Митингде биринчи жагда болот, экинчи жагда болот, митингде бардык адамдар болот. Анан биз ар дайым түшүнүшүбүз керек, бир ызы чуу болгон митингден пайданы эч ким таппайт. Ошол эле оппозиция да таппайт, бийлик дагы таппайт, мамлекет да таппайт. Анткени биздин ызы чуу болгон митингдердин баарын чет өлкөлүк каналдар күнүгө көрсөтүп, өзлөрүнүн жарандарын эс алууга келгенден тартырып атат. Анан инвестиция деген дагы эч качан келбейт. Ошон үчүн митингге чыгыш керек, өзүнүн көз карашын билдириш керек, бирок тынч митинг өткөргөнгө баарыбыз көнсөк абдан жакшы болот эле. Анан карапайым эл дагы көп учурда курал болуп кетип атат. Митингге чыккан адамдар 10 жылдан бери ошол адамдар жүрөт. Костюм кийип алып, кайсы митингке барба, ошо катуураак сүйлөгөн ошолор, дагы эле ошолор карапайым адамдар жанагы камалгандар болуп атат, ар кандай тагдырларга туш болуп атат. Баягы митингке жүргөндөр азыр дагы жүрөт, эртең дагы жүрөт, 5 жылдан кийин ошолор жүрөт. Ошол эле көп өтөсү менен жүрөт, алар билет. Уюштуруучу кайсы митингге чыгышты билет, кандай чыгышты билет, кайсы жерден кетип калышты билет. Чындыгында жогоруда сиздер айткандай бул жерде аял митингге чыксын же чыкпасын деген позиция эмес, болгону аял заты жабыркап калбасын, ошолорго эскертүү иретинде жана айрымдар ушул аялдар өздөрү ушундай билбей калып атышат, курал болуп калып аткандарын дагычы ошолорго да эскертүү иретинде көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтсөңүздөр. Анан эми 25 жылдан берки келаткан өтүп жаткан митингдерде дагы жабырлангандар бар, жабырланбай жөн жүргөндөр бар. Сиз айткандай 10-15 жылдан бери дежурный болуп, кайсы компанияга болсо, кайсы митингге катышып, өзүнүн үнүн кошуп жүргөндөр бар. Ошону бир салт катары, өзүнүн кесип катары шугулданып калгандар бар. Азыр эле өзүңүз көргөндөй күндөлүк Лев Толстойго чыгып кара жумуш издеп, балдарына нан табам деп чыккан адамдар дагы ошолордун катарына кирип, ошонун аркасынан митингге катышуучу болуп, массовкага катышып атам деп туруп акча тапкан адамдарыбыз да жок эмес. Эми жашоодо түрдүү тагдырларга кездешесиң. Ар бир адамдын өз эрки, кайсыл жашоодо тандап алышы. Бирок бир гана өкүнүчтүү жери, митингге катышканда бийлик тарабынан уюшулабы, жекече адамдар тарабынан уюшулабы, же саясатчылар тарабынан уюшулабы, же чын эле үнүнү бийликке жеткире албай, же болбосо бир акыйкатчылык издеп, адилеттүүлүк издеп, өзүнүн бир нараазычылыгын коомчулукка жеткирип, ошолор аркылуу үнүнү жеткирүүнүн ыкмасын тандап алган болсо, ошолор деле мыйзам чегинде болуш керек. Бир ажылдап, кыйкырып, өкүрүп, же болбосо бир мындай бир туура эмес аракеттерди жасап, анан тиешеси жок адамдарды жанына кошуп алып, аларды жабырланткандын да кереги жок. Рахмат. Келин, сиз мен байкаган боюмча, мына айтып атпаймынбы, өмүрүндө чыкчу эмес элең, эми айла жок, чыгыш керек, кайра наоборот элди, чыкпайсыңарбы, мыйзам жок, адилет жок, эмне үчүн отурасыңар, эмне үчүн чыдап отурасыңар деп кайра мен өзүм ушундайга жолго өтүп атам да. Анткени мына өткөндө акыркы эле тиги митингди алып коелу, мирный митинг болду, анан кийин өкмөт уруксат берген митингке, план боюнча вообще могул митингке, мирный митингке келген адамдардын планы жок болчу. ГКНБга барып, анан кийин туруп беришчи. Ошого мажбур кылып, ошого жетелеп барып, өзүнүн планын аткарган ал өкмөт ачык эле кылып атпайбы? Ачык эле болбодубу? Бул биринчи тартипти, мыйзамды эгерде бийлик сыйлабаса, жөнөкөй адамдын колунан бутылка алып, таш ыргытып, мынтык алып колунан келбейт эчтеке. Беспределди только өкмөт кылат. Мамлекеттин келечеги үчүн кайдыгер болбой, акыйкат үчүн, мыйзам үчүн биз ар бир жерде өзүбүздүн пикирибизди жаран катары. Анткени Кыргызстан баардыгыбызга керек. Ошон үчүн мен жаштардан айтып кетет элем да, өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн эч качан кайдыгер карабаңыздар. Адилеттүүлүк үчүн, мыйзамдуулук үчүн дайыма өзүңүздөрдүн пикириңиздерди сөзсүз эле митингге чыгып эмес, айлана чөйрөңүздөрдө дайыма чындыкты издеп, чындык үчүн мындай умтулуп жүрүшүңүздөрдү каалайт элем да. Баягы баатыр бар эл өлбөйт дейт да. Ошол биз азыр же жан баккан уулдун миңинен эл баккан уулдун бир артык дейт да. Мен сиздерди ар бир кыз болуп, эркек болуп, эл баккан баатыр, ар бир учурдун баатыры болуп, ошо мамлекетте болуп аткан адилетсиздикке каршы күрөшүп, адилеттүүлүк үчүн чыгып, митинг болобу, конференциялар болобу, пресс-конференция болобу, Facebook'та болобу, ар бир мен Кыргызстандын ат улумун деген адам өзүнүн адилеттүүлүгү үчүн күрөш керек да.
Эгерде мисалы мен деле бир нерсеге нааразы болсом же болбосо мен да үнүм жетпей атса митингке мен дагы чыгам, сиз дагы чыгасыз. Бирок ошол эле учурдан мен көп саясатты көрдүм, колдонуп кеткен учурлар да көп болот да. Ошон үчүн айтайын деп атам, мен карапайым, кара таман адамдын кызыкчылыгы корголгон митингдер аз. Аз митингке каяка чыгабыз? Баланча саясатта камаптыр, түкүнчө тигиндей болуптур. Камалган кишилер күнүгө толтура, күнөөбүз камалган кишилер. Эмнеге биз аны коргоп чыкпайбыз да? Ошон үчүн айтайын деп атам, биз митингке чыгаардан мурун кимдир бирөөгө курал болуп калгандан абайлайлы да. Митинг дегенден коркпош керек. Бул конституциялык укугубуз. Бирок ошо митингдин кандай темада чыгып аткандыгына маани бериш керек. Бул митингдин артынан жакшылыктуу күндөр да келген. Биздин өзүбүздүн эле 2005-2010 жылкы бийликке келген адамдарыбыз дагы ошондой митингдердин, көптөгөн митингдердин, акциялардын өздөрүнүн ойлоруну ошол аркылуу угузуп, эл журтка түшүндүрүп, жеткирип аркылуу бийликке келген фактылар бар да. Ошол эле мезгилде митинг аркылуу көп тескери көз караштарга тыюу салынып калат. Бийлик органдарына үнүн жеткирүүнүн бир ыкмасы. Болгону бул жерде мыйзам бузуучулук болбош керек. Эгерде жергиликтүү бийлик уруксатыны берген болсо, укук коргоо органдары митингге катышкандардын коопсуздугуна көзөмөл салып, анын укугун кордобостон кайрадан коргоп, ошолордун коопсуздугуна жоопкерчиликти алган болсо, анда өзүн тынч митингдерди өткөрүп туруп, өзүнүн үнүнү белгиленген жерде, уруксат берилген жерде үнүнү бийликке болобу, башкага болобу, укук коргоо органдарына болобу, ошол бузулуп жаткан укуктун мазмунуну боюнча өзүнүн үнүнүн жеткирүүнүн бир ыңгайлуу ыкмасы катары, ачык билдирүүнүн ыкмасы катары кабыл алсак болот да. Аял эмне себептен митингге чыгат? Акча үчүн чыгабы, же акыйкат үчүн чыгабы? Деги эле митингге чыккандарды биз баатыр деп атайбызбы, же аларды обончулар деп атайбызбы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз талкуу кылдык. Ал эми бир нече ой пикирлер айтылды. Калгандарын көрүүчүлөр өздөрү жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.